ушул жерден Чаткалды тоолорун аралап, эл аралык маанидеги жол салынып атат. Бул жердеги жол Кыргызстандан түз Ташкентке багыт алат. Бул жолдун азыркы учурда курулушу кызуу жүрүп жатат. Ошол эле учурда аймактын инфраструктурасын өнүктүрүүгө өтө чоң салым кошууда. Чаткал Ташкент багытындагы бул жолдун узундугу 60 чакырымдан ашат. Жол салуу жумуштарын Мурас Синтез алтын казуучу компания ишке ашырууда. Буга чейин бул аймакта жол такыр болгон эмес. Тоорасында өтө кыйын шартта биринчи жолу жол ачылып жатат. Куручу компаниянын айтымында аймактын рельефи татаал болгондуктан аскалуу таштарды талкалоо көп убакытты талап кылууда. Жол 3 этапта кетет. Биринчи этабы кетип атат. Экинчи этабы бул кээ бирки жерлерге бир доступ жасап, ошондой рудал деп коет, ошо шагылдарды элеп чыгарып даярдап атабыз азыр. Ошол жерден шагылдарды алып чыгып туруп, экинчи этап төшөп тегиздейбиз. Анан кийин үчүнчү этап азыр асфальттын проектиси башталды. Бардык асфальттын ошол жердин өзүнүн кыртыштарын алып чоң жумуш жүрүп атат. Ал дагы быйылдын бир күзгө барып проекттер да бүтөт. Алда мындай асфальт жолдун проекттери да мындай аябай чоң немеге бүтөт экен. Азыркы күндө ошо 32 миллиондон 40 миллионго дейин ошол проект жумуштары өзүнчө кетип атат. Бул жолдун өзү кеткен каражаты биринчи этабында көбүрөөк каражат буга кетет да. Себеби бул көп эле зоолор бир да талкаланган эмес, эчтеке өтө албайт. Бул жолдорду аягына чыксак, экинчи этабы асфальт жеңилирээк жүрөт да. Бул эки өлкөнүн ортосундагы соода алакаларды арттырып, транспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Мындай эл аралык маанидеги жолдун курулушу чоң инвестиция менен коштолууда. Жакында эле Мурас Синтез алтын казуучу компания менен Чаткал районунун акими бул жол боюнча кызматташтык меморандумуна кол коюшкан. Жергиликтүү бийликтин берген маалыматына караганда, каттам толук бүткөн соң Чаткал районуна туризмдин агымы көбөйүп, тоо туризми үчүн ири мүмкүнчүлүктөр жаралат. Биздин максатыбыз ушул, жол ача турган болсок, экономикалык жактан мына жайкы ысыкта, азыр уштапта Ташкентте 40 градус ысык болсо, Чаткалда азыр мына биз кийим кийип отурабыз, калың кийинип турабыз да. Ушундай климат өзгөрүү бар. Анан бул туристтерди чакыруудагы маанилүү эмес. Мисалы ысыктан көп адамдар чыгып келбей салган Чаткалга келиши мүмкүн. Келген адам сөзсүз түрдө акча каражаты менен келет, ал жерде жатакана, тамак аш, транспорт услуганы көрсөтө турган болсо, райондун эли ар бири, даже райондун эли эмес, жалпы Жалал Абад областынан дагы кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүш керек да, ошондой чоң долбоор. Жолдун курулушу менен бирге аймакта көптөн бери чечилбей келген дагы бир көйгөйгө чечим табылат. Чаткал району Өзбекстан менен түз чектешкендиктен бул жерде чек ара заставасы жайгашкан. Бирок кыш айларында каттуу кар жаап, жол жабылып калгандыктан чек арачылар үчүн кызматка барып келүү, каттоо, жүгүртүү өтө кыйын болуп келген. Мындан тышкары аймакта мамлекеттик корук жайгашкандыктан жолдун жоктугунан айрыкча кыш мезгилинде корукка жетүү дээрлик мүмкүн болгон эмес. Бул болсо коруктун көзөмөлсүз калып калышына алып келген. Эми мындай көйгөйлөр чечилет. Чек ара кызматы бул ушул убакытка кадер ушул айылдан өздөрүнүн чек ара кызмат заставасы бар. Ошол жерден биздин граница чек ара жерибизге дер ат менен бир 2 күн 3 күндө жетишкен да. Себеби бул жол болбогон себептүү ат менен каттаганда 90 км 100 км барып калат да. Тоолорго 3 км үйдү көчөт, кайра түшөт. Ошол себептүү чек араны кайтаруу мезгили жай мезгили гана болуп калып, сентябрдан токточу да. Эми азыр буюрса бул жол бүтөт. Чек ара кызматы дагы унаалар менен, машина менен барып эле каттап иштей берет да. Бул жол жөн гана каттам эмес. Бул калктын жашоосун жеңилдетчү, мамлекеттик деңгээлдеги көйгөйлөрдү чечүүгө болгон жаңы мамиле. Ар бир метр жолдо эмгек бар, биримдик менен келечекке болгон ишеним бар. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Чаткал району.